Жашоодо көпчүлүк кыйнала берет. Башкаларды өзүнүн мүнөзүнө ылайыкташтырам деп кыйналат да. Андай кылсак, ааламда 7 миллиарддан ашык адам бар. Бардыгын өзүңүзгө ылайыкташтырам десеңиз, чачыңыз агарып, дүйнөдөн жүрөгүңүз ооруп өтүп кетесиз. Андан көрө эмне кылыш керек? Өзүбүздү өзгөртүп алган жеңилирээк. Келишпестик ар бир жерде бар. Башчы менен ишчи келишпейт, аял менен күйөөсү, атасы менен баласы, кошнасы менен кошнасы келишпейт. Келишпестик деген эмне? Ал дүйнөнүн тарлыгынан эмес ал. Дүйнө ошол эле ойдон. Адам баласынын өзүнө койгон баасы чоңоюп кеткендиктен башка дагы бизге окшоп баасын чоңойтуп үрген, даражасын көтөрүп ийгендер менен батышпай калабыз да. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тынч жашоонун жана ийгиликтүү жашоонун сырын айтып атат. Ман тавадаа, ким жөнөкөй болсо, өзүн кичипейил ала берген болсо, өзүн төмөн алган болсо, Аллах анын даражасын көтөрө берет. Элдердин көзүндө Аллахым анын даражасын бийик кылып коет, өзүнүн ою боюнча мен эң төмөн адаммын, кичипейил болуп ушинтип жүрө берет. Теке бир адам өзүнүн оюнда аябай бийик сезет өзүн, ошол үчүн башкалар менен келишпейт. Ою дагы бир жерге батпайт да. Денелердин бир жерге батпагандыгын келишпестик дебейт аныч. Бир эле жерде отура берет, бирок ой батпайт да. Бирөөнүн оюн жактырбайт. Адам баласы качан бирөөнүн оюн сындап баштаганда текеберликтин алгачкы тепкичтери ушул болот да. Ушул да ойбу, ушул да пикирби деп башкалар тууралуу ой жүгүртүп баштан текеберчилик. Ал үчүн эмне кылыш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга жалпыбызга аябай жакшы бир ыкма, бир жакшы бир үлгү айтып берип атат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ан Жабир ибн Абдиллах радийаллаху анхума анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Көңүл бура турган нерсе, пайгамбарыбыз айтып атат. Атаң берген кеңештен 1000 эсе жакшы насаат болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рахималлаху раджулан самхан иза баа ва иза иштара ва иза иктада." Сатып алганда дагы бир нерсени, сатканда дагы, бирөөдөн бир нерсесин талап кылганда дагы кичипейил, жумшак адамга Аллах ырайым кылсын деп пайгамбарыбыз дуа берген. Бизде мына ушул жетишпей калат. Үзүрлөр, себептерди өзүбүз үчүн ойлоп табабыз. Эми ушинтип деле койсо болмок, мен деле билбей калдым да. Өзүбүздү акташ үчүн 1000 түрдүү бизде актануунун жолдору бар. Эми шарият бизге ушуну үйрөтүп атат. Башка бирөөлөргө дагы актанганга кичине бир орун калтырып коюш керек. Бирөө катуураак сүйлөп алса, байкабай калды болуш керек. Ошол эле бизде бар нерсени эле ордуна коюп койсок болду, кыйналбайбыз. Жашоодогу биздин бар нерселерибиз өз ордунда болбогондугу үчүн, бытыранды болгон үчүн кыйналабыз. Жөнөкөй мисал, бут кийимиңизди оңун солго, солду оңго кийип алсаңыз кыйналасыз, бутуңуз ооруп, туурабы? Бут кийим адамга кыйынчылык берип атса, туура эмес тартипте кийилгендиги үчүн, анда жашоо өз туура тартибинде болбосо кантип адам кыйналбайт? Ошол үчүн үй бүлөдө да келишпестик. Бирөө айтат экен, үйдөгүлөрдүн ар бирин урушат экен, аялын айтат экен, сен малсың, баласын айтат экен, сен да малсың деп бардыгын жаныбарлардын түрдүү-түрдүүлөрүнө окшоштура берет экен. Бир күн аялы тажагандыктан айтып турушу, бардыгыбыз малбыз, ушу малдар менен жашаган жалгыз адам сенсиң, кыйналасың бечара депчи. Өзүнө эле жакшы киши деп эсептейт. Адамдар эмне үчүн келишпейт? Келишпегендиги, ой пикирдин келишпегендиги ал билимсиздиктен. Жакшы бир арабча сөз бар. Аннасу а'даун лима жахилу. Адамдар билбеген нерсеси менен душман боло берет, талаша берет да. Күндөрдүн биринде алыскы бир Аллахтын жерлеринен бир жерде, ал жерде пил жок экен эле. Бир киши атайын пил сатып алып келип, түнү алып келип караңгы бөлмөгө киргизген экен. Элдер чогулуп келишиптир. Пил деген укчубуз кандай болот экен, бир көрөлү. Ал доорда эми телефон жок, көрөйүн десе, бир көрөлүчү деп кирип алышыптыр да, караңгы бөлмөдө көрбөй, бирөө мондой кулагын кармап көрүп, "Амай бул жалбыракка окшош го бул, жалбырак окшойт" десе, экинчиси кирип кармап, бутуну кармап, "Бул түркүккө окшош экен" дейт. Талашат. Дагы бирөө куйругун кармалап, "Бул жыланга окшош турбайбы" деп. Ушинтип билбегендиктен талашат экен. Сен каякта айтасың? Мен азыр кармап келдим, жалбыракка окшош экенсиң, экинчиси мен кармап келип атпаймынбы? Бардыгы биригип, бир шамды жакканда бардыгына ачык болмок, эч кимисиники туура эмес экендигичи. Ошол үчүн адамдар келишпестик, талашы ушул үчүн. Билбейт. Ал да билбейт, бул да билбейт. Бирок ал берки шериге айткан нерсеге анык бул макул эмес да. Сүйлөгөн да ушундай. Койчу, сен билбейт экенсиң сен деп эле, өзү билбесе дагы бирөөлөргө эскерткенде да ушундай да. Биз өзүбүздүн эскертүүбүздү бирөөгө кабыл алдырууга милдеттүү эмеспиз, жеткизип койгонго милдеттүүбүз, эскерткенге.
Бизде андай укук жок, штраф сала турганчы. Биз эскертип коебуз да. Кыйналганыбыз кайсы? Кабыл алгыча эскертебиз да. Кабыл алгыча эскерткендиктен анан алдагы ачуусу келип кетет. Болбогон нерселер үчүн талашабыз дагы, келишпестик болот, убактыбызды өткөрүп алабыз. Бир киши жөн жай эле отурган экен, жанында отурган адам колун жайып алып шапалагы менен бетине тарс этип уруптур да. Кол жүзгө тийгенде чырс эткен үн чыгыптыр. Ачуусу келген адам сен мен жөн отурсам эмне урасың деп муну уруп согуп баштаганда токтоп турчу. Бир суроом бар, ушул суроого жооп берсең, урсаң да ур, тепсең да теп. Макул, айт, эмне суроо десе, баягы мен сени урганымдагы чыккан үн менин колумдан чыктыбы же сенин бетиңден чыктыбы дейт экен да. Азыр ошол колуң тийген жер ооругандыктан мен аны сезбей калыптырмын деп дагы уруп жөнөгөн экен да. Ушундай нерселер бар бизде. Болбогон эле талаш тартыштар менен жөн эле убактыбызды өткөзүп алабыз, урушабыз, талашабыз, келишпейбиз. Келишпеген адамдын жан дүйнөсү кыйналат, кыжалат болот. Кең ааламда бул адам үчүн тар бир жерге кирип алгандай кыйнала берет. Ошол үчүн ааламда башка бирөөлөрдүн пикирин өзүбүзгө түздөбөй, башка бирөөлөргө өзүбүздүн пикирибизди түздөп, жакшы мамиледе болууну Аллах таалам жеңил кылсын.